мергенчилерине bir kol çaap koysak жарашат деп ойлойм мен. Ыраазчылык кылып койбойлубу? Кандай дейсиздер? Тарых үчүн. Анан ошол көз өткөн батырларыбызга таазим кылып, бир ордубуздан 1 мүнөт туруп эскерип койсок деп айтып кетким келет. Рахмат. Эме батырларыбызга таазим кылып, ордубуздан 1 мүнөт турабызбы, 1 саат турабызбы, ал таазим көрсөтүлүп келатат. Мусулманчылыкта алдай нерсе жок. Орозо маалында жакшылап дуа кылгыла, ошол жакшы болот. Туура, рахмат. Андан сырткары, ал эми мынабул эмелерге ошол конфликт маалындагы сиз эң туура айттыңыз, биздин каза болгон жоокерлерибизге, ошол жерде катышкан адамдарыбызга, мергенчилерибизге, жана добровольческий отряддар дегендер, аларга, элге, ошол комиссиянын мүчөлөрүнө бирөөнө бир нерсе алып бере элекпиз. Биз атайын ушуну күтүп аттык бүгүнкү күндү. Мына бүгүн ратификациядан өтсө, анан кийин биз чекеден бере баштайбыз. Өкмөт дагы, мамлекет дагы даярдап отурат. Сиз айткан Атамекен Баатыры деген чоң орденди биз ушул батырларга беребиз деп даярдап отурабыз. Жакын күндө ошонун положениясы такталып чыгылып бүтүрөт. Анан кийин ар бирине беребиз, Кудай кааласа.